Биз чыгыш медицинасы дегенди эле Кытайды элестетпешибиз керек да. Биздин медицинада символикалар бар го, мына Умай эне, Улукман ата деп. Бир да элде жок. Илгерки бир ушунчалык медициналык жактан болобу, духовный жактан болобу, бүт баардык жактан сакталган информациясы камтылып ошол жерде турат. Санжырабыз барып туруп Доонбийге барып такалат болду, бүттү. А Доонбий кечеги эле бир окуя. Ушул Кытайларда цигун деген бир өтө күчтүү ден соолукту чыңдоочу техника бар да. Ци деген энергия, гун деген ошол энергия менен иштөө деген түшүнүлөт да, цигун деп. Бул Кытай элинин кандай айтсам ушундай күчтүүлүгү деп койсок да болот да. Бир жагынан сыймыктанам. Бирок Кытайдан да күчтүү япондор бар, Жапон эли. Алар акыл жагынан күчтүү да. Алар бүт баардык нерсени, мисалы үчүн Кытайда бир минус жери бар, өздөрү деле специалисттер ага моюн сунушат. Көп нерсени аябай татаалдаштырып жиберишкен. Аларчы. Мисалы Кытайларда чекит массажы же болсо ийне сайуунун техникасын колдонгондо Сунь методу деп коет. Сунь методу боюнча подбор точек кылышат. 3650 чекит бар деп айтылат. Бул нереальный нерсе да. Анын комбинациялары да ушунчалык татаал. Аны практически колдонуп келгенде колдоно албайт. Өздөрү да баштары айланат. Стихиялар менен иштеп келгенде дагы ошол өздөрүнүн Усин концепциясы боюнча 5 стихиясы бар. 12 меридиан менен иштешет. Ошол меридианга такыр туура келбейт. Өздөрү такыр айланат да. Мен айтайын деген нерсем, биз чыгыш медицинасы дегенди эле Кытайды элестетпешибиз керек да. Кытайды тутуп албашыбыз керек. Эч качан. Биз наоборот, ошолордун эң жакшы жактарын алып, өзүбүздүкүн өнүктүрүшүбүз керек. Анан өзүбүз унутуп калган техникаларды эстешибиз керек. Мен постоянно айтып келем, кытайлыктар мындай капа болбосун, бирок мындай көп нерсени технично эле бирөөлөрдөн урдап алышат да, копировать этипчи. Өзү деле билебиз да. Там мына Адидастан баштап, Адидас, Монтана, кайсы бренд болсо бүт магнитофон не болобу, кийим-кече болобу, машина болобу, башын оорутпайт. Ойлоп чыгарыпчы. Алып эле жасай беришет да. Алып эле. Көп нерсени мисалы үчүн япондордон алат техниканычы. Ошол эле сыяктуу өзүнүн медициналык информациясынын 90%-ин Тибеттен алган. Тибет. Мен оюнчуну аралаш айтып коем, Тигибет деп, кыргыздын жери деп айтамын постоянно. Ошол жерде азыр деле кыргыз бир туугандарыбыз жашайт. Болгону өздөрүн Нурел деп аташат. Кыргызча сүйлөйт. Ошол жерге барып, ошол элге аралашып келип, жашап келген, 1 жыл 2 жыл жашап келген адамды өз көзүм менен көргөмүн. Сиздердей эле маек куруп сүйлөшүп отурганбыз. 99% сүйлөгөнү кыргызча эле экен. Жылына бир эле жолу тоодон түшүп келишет экен, продукт алганы. Болду, кайра чыгып баратып, ошол жолдорун жаап, азыр мен айтсам баардыгы фантастика деп ойлошу мүмкүн. Кадимкидей илгери кыргыздарда жайчылар болгон го, кар жаадырып. Жолуна кар жаадырып коюп чыгып кетишет экен, артынан эч ким бара албайт экен. Болгону Кытай өкмөтү үстүнөн гана самолет, вертолеттор менен кайтарып турат, ичине кире албайт. И ошондо да как постоянно бийик тоолор, ал до конца вертолетто чыга албайт. Өтө бийик учкан самолеттордун бирсири айланып коюшу мүмкүн. Болду. Ал жерде фактически мындай кайтара деле албайт, ичине деле кире албайт да, качы. Үстүнөн караганда деле эчтеке көрүнбөйт булуттар. Болду. Ошол пространствого башка өлкөнүн самолеттори кирбеш керек да, ошол эле. Ошентип кайтармыш эле болуп калат. Ачысында аны Кудай өзү кайтарып турат, бүт баардык жактан коргоп койгон да. И ошол жерде биздин кыргыздын мындай илгерки бир ушунчалык медициналык жактан болобу, духовный жактан болобу, бүт баардык жактан сакталган информациясы камтылып ошол жерде турат. Ушул 3 энергетикалык борбор боюнча айтып кетсек, мына азыр Кытайлар бул жерде энергетикалык борборлор дянтян деп коюшат бул жерде. Алардын аттары бар. Кыргыздар аны илгертен эле айтып келишкен. Мына баш казан, төш казан, аш казан деп элечи. Кыргызча эле. 3 энергетикалык борбор. Ошол 3 энергетикалык борбор, ошо аш казан, төш казан, баш казан таза болсо, бүт дене таза болот деп кыргыздар илгертен айтып келген. Амына цигун техникаларын биз алып таң калып,
ага баа берип өзүнчө окумуш деп айтып атканыбыз менен цигун техникасын кыргыздар илгертен эле билген, энергетика менен иштегени билген. Эң таң калыштуусу кыргыздар жөнөкөй эле мына бири менен учурашканда байкап көрсөңүздөр илгерки кишилер демдүүсүзбү, күйлүүсүзбү, күчтүүсүзбү деп учурашкан. Дем, гүү деген сөздүн мааниси бул энергия дегенди түшүндүрөт. Дем бул потенциалдык энергия, гүү кинетикалык энергия, кыймылдуу энергия. Кыргыздар керек болсо энергияны экиге бөлүп койгон уже сразу, автоматически эле ошол жерден эле. Ушунчалык даанышман, ушунчалык касиеттүү, ушунчалык тарыхы терең, түптүү эле экенибизди унутпашыбыз керек. Биз башка жактардан бир нерсени алганда япондуктар сыяктуу, япондар ушундай да. Мисалы Кытайдан бир нерсе алабыз, башка жактан бир нерсе алабыз, сразу япондоштурат да. Кичине өзгөртөт дагы, толуктап туруп япондоштуруп алышат. Кытайдын чек массажын алган, 3,5 миң чекти айттым го. 150 гана тандап алган дагы шиатсу деп өздөрүнчө техника ойлоп чыгарып койгон. Тайцисин алган, тайкөкенди өзгөртүп койгон. Каратесин алган, коксинкай кылып койгон. Эч качан Кытай боюнча калтырбайт. А биз алабыз дагы бир элдикинчи ошонун ичине кирип кетебиз да. Билебиз да, арабтыкын алып араб болуп кетебиз. Кытайдыкын алып Кытайдын формасын кийип алабыз бирдеме болуп элекчи. Жок, анын кереги жок. Наоборот, алып туруп, өзгөртүп, толуктап, кыргызчалаштырып, менчиктештирип алышыбыз керек да. Мына казактардан кембиз, казактар өзүнүн тарыхын башынан жазып чыкты го. Бирөө ишене-ишенбей уруп да койбойт да. Өзүнүн барып Чыңгыз хандын тукумунан такап, өзүнүн тим эле вообще асманга чыгарып салды го. А биз неге антсек болбойт? Мисалы үчүн толугубуз бар себеби дегенде Кыргызстанда кыргыздардын медицинасы өтө байыркы медицина. Мына биздин медицинада символикалар бар го, мына Умай эне, Улукман ата деп. Бир да элде жок. Эми мына Хомай деп аябай популярный болду, кайсы улуттуку ошо Хомай деп чыкты го, мисалы башкирлерби? Хомай деп кыз. Ошолор болуш керек. Ошо башкирлер, бураттар, бүт кыргыздар да хакастар. Бүт эле биздин тукумда ошо. Чындап келгенде казактар деле биздин бир чоң урууларыбызга кирип келет. Алардын түбү барып ошо кыпчактар менен аралашып, ушундай бир синтез болуп жаралган эл. Ал жөнүндө айтсак талаш маселе көбөйүп кетет. Бирок Манас бар го, Манас кадимки эпосуз Манас. Эч ким талаша албайт да аны, кыргыздыкы. Ошол Манас эпосунда карасак, ошол жерде эле кадимкидей мына медицинанын бир тонкостары бар. Мына кылыч тийген, найза сайган, жебе кирип кеткен жерлерди ошол эле кезде кадимкидей кесип, жебелерди суруп чыгып, тазалап обработка кылып, тигип, ошондой операциялар жасалган моменттер сүрөттөлгөн. Ошол илмек, чөлмөк, кыймак деп ошол инструменттердин аттарына чейин барам, азыр менин эсимде жок болуп атат. Ошондой күчтүү медицинабыз болгон да. Анан ошондой операция кыла ала турган деңгээлге жеткен медицинабыз болуп туруп, анан биз кантип башка элдерден кем болуп калышыбыз керек? Эч кандай андай болушу мүмкүн эмес. Биз болгону өзүбүздүн түбүбүздү жакшылап изилдей элекпиз. Чындап келгендечи, түбүбүзгө жакшылап жете элекпиз. Даже чындап келгенде санжырабызды изилдесек делечи, санжырабыз барып туруп Доонбийге барып такалат, болду, бүттү. А Доонбий кечеги эле бир окуя, ошону оң кабат, соң кабат ичкилик болуп бөлүнүп алабыз, дальше бүттү. А биздин тарых санжырабыз керек болсо адам атага чейин барат да. Эми өтө бир кыска убакытта бардыгын башаланган кылып, жатый формада айтып койдум. Ушул нерсени дагы тереңирээк кылып, ар бирин детально бөлүп мындай түшүндүрсө болот да. Ар бири өзүнчө бир багыт, бир тема болуп, ушундай түгөнгүс болуп кете берет уланып.